Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коногу Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Ушул жылы Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы өзүнүн ишин жыйынтыктайт. Фракциялар, депутаттар өзүңүздөр кандай баа берип жатасыздар? Рахмат, аябай кызык суроо болуп атат. Эми өзүбүз баа бериш биринчиден бул оорураак болот. Буну эл баа бериш керек, коомчулук баа бериш керек. Бирок коомчулук эл баа берип коюшкан уже. Анын кандай баа берип атканын тилер жакшы эле билесиңер да. Мына партиялык тизме менен шайланып келген парламенттин кандай кемчиликтери болду сиздин баамыңызда? Партиялык тизме менен шайланып келген бул негизинен мындай партийный система бизде жакшы калыптанып элек, эми барып оңолот, акырындап жылып атабыз. Бирок жанагы тизме менен келгенде сөзсүз чырлар болуп атат. Биз эми Бир Бол фракциясы биз жанагындай жесткий эле кеттик. Четинен мындай арыз жаздырып чыгарып, башка ошондой маселе бизде көтөрүлгөн жок. Бирок көп фракцияларда көтөрүлдү. Бирок ал негизинен жанагы депутаттар көтөргөн эл партияны ошонун эле ичиндеги кандидатты тандоо болсо, бул жакшыраак болушун бүгүнкү күндө ушундай көрүнүш болуп атат. Бул жакшы нерсе болот эле, бирок тилекке каршы колдоо тапкан жок. Эгерде партияны тандап, партиянын ичиндеги кандидатты эл өзү тандап берсе, ошондо партияга дагы, ошо фракцияларга дагы жеңил болбок. Эл тандап берсе, ошондо жакшы эл тандаган күчтүү кандидаттар, депутаттар келмек да. Ошол преференциалдык шайлоо системасы дагы деле күн тартибинде турат. Дагы деле багыл көптөгөн саясатчылар ушул сиздерге, депутаттарга кайрылып, фракция лидерлерине кайрылып, ушул өзгөртүүнү киргизип бергиле деп суранып атышат. Сиздин оюңузча, эгер ошондой жанагындай бир кандидатка добуш берген тизменин ичинен дагы ошондой система кирип калса, анда партиялардын келечеги кандай болуп калышы ыктымал? Партиялардын келечеги тескерисинче бүгүнкү күндөн жакшыраак болот. Партия күчтүүрөөк болот, эл менен эсептешишет. Элгеден бүгүнкү күндө жакшыраак элдин арасынан чыккан лидерлер, элдин купулуна толгон депутаттар келишет. Алар албетте эл менен контагы келгенден дагы кийинкисине дагы күчтүүрөөк болот да. Тескерисинче партиялардын түптөлүшүнө менин оюмча жакшыраак болмок. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, эл бизге баасын берип койгон депчи? Сындар көп, бирок ошого карабастан ушул 6-чакырылыштын депутаттары, фракциялары, мына биз ушул өзүбүздүн партиялык кызыкчылык эмес, жеке мындай өзүбүздүн кызыкчылык эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштедик дегендей бир мисалдарды келтирип бере аласыздарбы? Өзүңүздөргө мындай өзүңүздөр канааттанган, өзүңүздөр өз алдынча чыгарган чечимдер тууралуу айтып бере аласызбы? Бүгүнкү күндө бар болсо эгер. Бүгүнкү күндө негизинен парламенттик башкарууда жашаганыбыз менен бул кагаз жүзүндө болгон менен тескерисинче бүгүнкү күндө андай болбой атат. Парламент толук бизде түптөлө элек. Буга толук түптөлүшүнө биздин конституциябызда көп мындай тоскоолдуктар болуп калган. Аларды келечекте түптөп, эгер парламенттик башкарууга биз ошо толук кандуу өтүшүбүз керек болсо, биз келечекте сөзсүз конституцияга дагы кайрылып келишибиз керек да. Ал биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө 6 фракциянын ишмердүүлүгү ар биринин өзүнүн багыты менен иштеп атышат. Биз эми бүгүнкү күндө коалицияда отурабыз. Коалицияда көпчүлүк коалицияны түптөгөнбүз. Бүгүнкү өкмөттү биз түптөгөнбүз. Өкмөттүн эми ишти алгылыктуу алып барышына же иш жакшы жүрбөсүнө биз дагы жоопкерчиликтүү болушубуз керек да негизинен. Биз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Ошол эле мезгилде бирок аткаруу бийлиги өзүнүн иштерин жакшы
аткара албаганы бул көрүнүп турат. Ошол эле мезгилде парламент дагы өзүнүн ыйгарым укуктарын туура эмес, туура жакшы пайдалана албай атат деген элде дагы сөз жок эмес. Мына толук парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек дегенде айтып атасыз. Бирок ушундай эл азыркы учурда депутаттарды сындап, керек болсо санын кыскартып коелу, ушул парламентибизге кереги жок экен деген пикирлер айтылып жаткан чакта, мисалы эртең ушул боюнча референдум өтүп калса, өзгөртүүлөр боюнча, анда эл колдоп кетиши мүмкүнбү? Эл эми ушуга чейин 7-8 жолу өзгөрдү окшойт конституциянын бүгүнкү күндө эгемендик алгандан бери. Эл колдоо эле берип келатат, бүгүнкү күнгө чейин үмүттөнүп жакшы алдыга жылсак деген үмүт менен колдоп келатат. Эгерде конституцияга бул референдумга алып чыгып, парламенттин саны кыскарсын дегенге мен деле кошулам. 120 көптүк кылат экен. Бул эми эл айтып атат. Эл калк айтса калп айтпайт дейт. Ал көрүп туруп, чындыкты көрүп туруп бүгүнкү турмушта мен деле кошулат элем. 120 көп, аны кыскартса болот. Эми 90бы, 60бы, 70бы кыскартууга барсак, бул жакшы эле, бул пайдалуу эле болмок. Парламенттин алыстырашына алып келиш ыктымалбы ошол кыскартуу? Жок, качество күчөмөк да. Конкуренция күчтүү болот. Күчтүүлөрдүн күчтүүсү 120нын 60ы келет. Например, 60 болсо, ошо бүгүнкү келгенде 60тын күчтүүрөөк 60 келмектүү. Канчалык аз болсо, атаандашы күчтөнүп туруп, бир күчтүү элдин укугуна толгон депутаттар көбүрөөк келиши мүмкүн. Парламентаризмди бекемдөөдө мына ушул 4 жылдан ашуун убакыттагы тажрыйбаны эске алып, мындан кийин кандай кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз? Шайлоо мыйзамдарына жана сиз айттыңыз, кээ бир сунуштар өтпөй калды деп, кандай сунуштарды өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү бар алдыда? Эми шайлоого убакыт аз калды. Менин оюмча бир өзгөрүүлөр болгонго биз үлгүрбөйбүз. Азыр бүгүнкү кандай болгон болсо ошо менен шайлоого барабыз го. Башка бир өзгөрүүлөргө менин оюмча. Эң негизги сунуштардын бири жанагы 9%дык босого чегин төмөндөтүү болуп атат. 3, 5, 7%. Эң оптималдуу варианты кайсыл? Ошол босого чек төмөндөшү ыктымалбы? 9% ушул бойдон бүгүнкү күндө турат. 9%тин калышы деле бул көп деле мындай коркунучтуу эмес, менин оюмча. Эгерде 5%тен болсо, 7% болсо көбүрөөк партия келет. Көбүрөөк партия келишет. Парламенттин ичине келип туруп, бул жактан анан сүйлөшүүлөр жүрүп атпайбы, коалиция түзүп, бул жактан анан 4 партия коалицияда отурабыз да. Түзүп анан өкмөттү түптөп атышат. Эгер 9% калган болсо, анда аргасыздан сыртта сүйлөшүүлөргө күчтөр барышат да. Партиялар сыртта биригишип, бир идеянын өздөрүнүн багыттарын аныктап алып, ошолор көз караштары туура келсе, сырттан сүйлөшүп алып келип, анан парламентке кирет. Ошондо менин оюмча жеңилирээк болот. Эки жагы бирдей эле да, бул жерден 9%тен деле көп чочулоонун кереги жок. Жаңы партиялар келбей калат деген дагы чочулоолор бар. Бирок жаңы партиялар, эски партиялар аралашып туруп, сырттан чогулуп алып, сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүзүп келсе, жакшы эле болот. Эгер сырттан элдин алдына чыгарда сүйлөшө албаганда келип алып сүйлөшүп коалиция түзгөндүн кандай айырмасы бар? Менин оюмча бул көп деле коркунучтуу эмес го. 9% эгер калып кала турган болсо, босого чек, анда саясий стабилдүүлүккө таасир бериши ыктымалбы? Ушул оппозициялык партиялар, оппозициялык көз караштагы саясатчылар жогорку кеңешке кирбей калса? Оппозициялык көз караштагылар бүгүн жалгыз эмес, алар көп мындай саясатчылар оппозициялык көз карашта жүрүшөт. Аларды биригүүгө мажбур болушат. Биригишип туруп, чоң күч болуп келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. А эгер келе албай калсачы? Эми келе албай калды же келет деген көз ачыктык кылыш кыйын эми. Бирок келишине толук мүмкүнчүлүк бар.
Биометрикалык паспорт менен таза шайлоого жеттик дегенибиз менен бул жолу добуштарды сатып алуу жагы кандай болот деп ойлойсуз? Эми добуштарды сатып алуу бул чоң маселе да. Добуштарды сатып алуунун түрдүү жолдору бар. Ал шайлоодо барып топ кылып барып чай беришет. Бул дагы бир анан айылдарда же шаарда подъезддерди, бирдемелерди, площадкаларын жасап, үйлөрдүн крышаларын жаап берип, же болбосо айылдарда суу тартып берип, шагыл төгүп, же бир спортивный спорттук бир мероприятияларды өткөзүп, же аш берип, той берип, көпүрө салып, же башка түрдүү иштерди жасап, бул эми жакшы, эми элге жакшы деген нерсе. Ошондой нерселерди жасап, түрдүү бир уюштуруу иштерин жасап, анан топ кылып шайлоо мезгилинде сатып алуулар, буну шайлоодон азыр добушуңду сатпа деген аябай чоң эме кетип атпайбы? Элде мындай ушундай талап болуп атат да, сатылбагыла деген. Бул жакшы, бул дагы өсүш. Бирок сатпа десе добуш сатылбай калат дегенден мен алысмын да, азайышы мүмкүн. Бирок буну өнүккөн өлкөлөр дагы жок кыла алган эмес. Алдыдагы шайлоодо эмне болот? Ушул добуш сатып алуу. Добуш сатып алуу бул сөзсүз иштейт. Сиздер сатып аласыздарбы? Биз сатып алган эмеспиз. Кантип, мисалы сизде бүт мурдагы премьер-министрлерден бери өкмөт жетектеген адамдар, бай адамдардын бардыгы мисалы үчүн 4-5 ушул бүгүнкү биздин списоктогу ошол сиз айтып аткан премьер-министрлер, ошол бай адамдар бардыгы Бишкек шаарынан коюшкан. Бишкек шаарынан коюшкан. Бишкек шаарынан бардыгы чогулуп бир мандаттык добушка ээ боло албай калышкан. Себеп дегенде добуш ала албай калышкан да. Эгер сатып алганда башкача болмок. Бизди көбүнчө региондордон шайлашкан. Биздин шайлоочуларыбыз региондордон болгон. Региондогу биздин азаматтарыбыз добуш алышкан. Ал тилекке каршы ал добуш алган балдарыбыз артта болуп калган. Биз аз алып калганыбызга байланыштуу көпчүлүгү депутат болуп келе албай калышты. Мына азыр саясий талдоочулар мандаттын баалары тууралуу дагы кеп кылып атышат да. $200 000, $300 000. Бул албетте келечекте ошол добуш сатып алууга алып келет да. 1000 сом, 2000 сом добуш деп айтып атышат. Ар түрдүү. Мисалы сиздер деле талдап атсаңыздар керек. Кандай болот ошол баалар? Добуш берүүнүн баалары, добуш сатып алуунун баалары, мандаттын баалары кандай болот? Ушулар тууралуу ойлонуп атасыздарбы? Эми бул турмушта болуп аткан иш да. Бул мандаттын баасы ушунча 300 000, 500 000 деген. Мисалы үчүн 1000 сом, 2000 сомго добуш сатып алынып атат деген бул турмушта иштеп атат да. 2000 сом болсо, мына 5 жыл 360 күнгө көбөйтсөңүз, 5 жылда 1800 күн болот. 1800. Эгер 1000 сомду 1800-гө бөлсөңүз, даже 1 сом болбой калат күнүнө. Туурабы? Эгер 2000 сомго добуш сатылган болсо, күнүнө 1 сомдон 1 айга 30 сом. Добушун сатылып атат да. Эгер сатылган болсо, буну элдин баары сатып аткан жок. Ошондой бир слой бар да. Эми аны турмуш баардыгыныкы жакшы эмес да. Саясатчыларга ишенбейчүлүк бар биринчиден. Булар шайлайт кетет, кеткенден кийин буларды көрбөйсүң 5 жыл. Ушу бүгүн ошо 1000 сомун, 2000 сомун алып алайын дегендер дагы жок эмес да. Жок дегенде биртекесин бир карызын төлөп алат же бир нуждасын бүтүрүп алат. Ошондой маселе жок эмес. Бул жок болбойт. Эми ошо бир күнгө 1 сомго добушун сатып аткан адам сиздерге ыңгайлуу, бирок мамлекет үчүн туура эмес, мамлекеттин келечеги үчүн туура эмес. Ушул маселени токтотуш үчүн, азыр токтотуш үчүн эмне кылыш керек? Буну токтотуш үчүн бул өтө кыйын, бирок бир жолдорду мен мотивация этелем да.
1000 сомго эмес, добушту жок дегенде кымбатыраак сатыш керек да. 10 000 сом, 20 000 сом. Буну мындай болот да, 10 000 сом, 20 000 сомго добушун сатса, ал чогулуп келип туруп жанагы 10 эсе бүгүнкү күндө 1000 сомдон 2000 сомдон сатып атпайбы? 10 эсе кымбат болобу? Автоматически жана сиз айтып аткан 300 000 мандат 3 миллионго айланат. 3 миллион долларга эгер кымбат сатса. Ошентип эл олигархтарды наказать этет. 3 миллион долларга мандат сатып алыш мындай невыгодно болуп калат да. Ошондо олигархический жана сатып алуу болбой, ошондо акылдуу, билимдүүлөр сатып албай тургандар келишет да. Ушундагы добуштарын сатып аткан шайлоочуларга бааны кымбаттаткыла деп кымбаттатып мен айтып атышпайбы, сатпагыла деп. Добушуңа 2010 жылы, 15 жылы ага чейинки шайлоолордо ушул нерсе болуп келатат да. Анан 20 жылы болбой калат деген менин айымча бул жөн эле популисттик ачкыйкырык да. Сатпагыла деген бул ошол айылга барып айылдагылардын турмушуна жашап көрсүнчү ошолор. 1000 сом, 2000 сом ошол күндө бир маселени чече турган болуп калат да. Ошондагы кымбатыраак сатып туруп наказать этиш керек да. Анан кийин бир мандат 3 миллион долларга айлана турган болсо, анан акчанын эмеси иштебей калат. Сатып алуу иштебей калганда, анда ошондо элдин арасындагы акчасы жок лидерлер, билимдүүлөр, мындай элдин купулуна толгондор көбөйүшү мүмкүн. Бул жолу эмес, кийинки жолу. 20 жолунда ошондой наказать этилген болсо, кийинкисинде уже ойлонушат да. Барганга мындай деле жок, көп кызык. Сиздин партиянын келечеги эмне болот? Сиздер мына расмий түрдө жарыялай элексиздер ошо шайлоого катышуу тууралуу. Сиз өзүңүз, сиздин партияңыздагы күчтүү саясатчылар бийликтин партиясына кошулуп кетип, бир жаңы партия менен, жаңы тизме менен парламентке келүүгө аракет кылышы мүмкүнбү? Биз шайлоого катышабыз деп дайым эле айтып келатабыз. Буга чейин айтып эле интервьюларда айтып жүрөм. 20 жылы Кудай буйруса шайлоого биз катышабыз. Биз арабызды толуктайбыз. 5 жыл мурдагы биздин арабыз катарыбыздагы жаштарыбыз 5 жылда чоңоюп калышты. 5 жылда көп жаштарыбыз чоң мындай күчтөргө айланды. Аларыбызды кошобуз. Анан көп күчтөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биздин идея, биздин багытыбыз менен көз караштарыбыз туура келсе, андай күчтөр менен биз алдыга жылганга сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Биздин багытыбыз эми биз парламенттик башкаруу деп айтып келебиз дайыма. Парламенттик башкарууну биз күчтөндүрүшүбүз керек. Анан биз оңчул партиябыз, либералдар, биз либералдык экономиканы колдойбуз. Бизде эми түрдүү көз карашта партиялар бар да, президенттик башкарууга кайтып келебиз дегендер бар, коммунисттер бар, социалисттер бар, консерваторлор бар, бүгүнкү жашоо. Биз өзгөрүүнү каалагандар, бүгүнкү системаны түз бийликтеги болуп аткан бүгүнкү башкаруу системаны өзгөртөбүз деген күчтөр менен биз жолубуз бир деп эсептейбиз. Андан сырткары элдин көз карашында мына бийликчил дагы саясатчы партиялар болот да. Мына ошол эле Алга Кыргызстан, Ак Жол, кийин социал-демократтар. Бул жолу ошондой бир бийликчил партия же бийликчил саясатчылардын тобу күтүлөбү? Дайым мындай болуп келген, буну эч ким өзгөртө албайт. Бул сөзсүз бийликчил, бийликке жакын, анан оппозициялык көз караштагы партиялар сөзсүз болуп келген, бүгүн дагы ошондой болот. Bundan hiç
андан бир эме кылыштын, трагедия кылыштын кереги жок. Эл менен ким кандай өзүнүн сунушун берсе, элге кандай ким жакшы программасы менен жакшы жашоону тартуулай алам деген күчтөргө эл да ошон берет, эл чечет. Андай болсо ошол бийликти колдогон, бийликчил партияга өтөм деген саясатчылардын, күчтүү бизнесмендердин баардыгы ошол партияга кетип калса, анда сиздер эмне болосуздар? Мында өз алдынча шайлоого бара ал деген партиялар эмне болот? Парламенттин сыртында калып калбайбы? Эми буну көрөбүз да эми. Азыр алдын ала бирдеме деш кыйын. Жеңишке жеткенге дайыма аракет кылыш керек. Анын аракет эми бизден, калганын эл чечет. Кудай кандай айткан болсо ошондой болот. Пенденин айткандай болбой калышы мүмкүн. Биз айткандай болбой калышы мүмкүн. Акыркы суроом, сиздин оюңузча ушул эл өкүлү, депутат деген кандай адам болуш керек? Азыркы замандын талабына алай. Депутат деген өзүнүн жүрүм туруму, өзүнүн жүргөнү, өзүнүн кылган иштери бул элге үлгү болуш керек. Бул элдин өкүлү. Депутат деген элдин өкүлү. Депутаттын 5 жылдык бизге берген добушу бизге аманат. Биз элдин кызматкери болобуз, элдин мандыгери болобуз, эл үчүн иштешибиз керек. Депутат деген ошол иштеп аткан, элге иштеген мыйзамдарды элге каршы эмес, элге пайдалуу келе турган мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Ошол иштеп аткан мыйзамдарды көзөмөлдөш керек. Ошол эле мамлекетте болуп аткан канчалык адилеттүүлүк болуп атат, канчалык элге жакшы жашоо болуп атат, булардын баардыгын депутаттар көзөмөлдөп, ошо элге жакшы жашоо тартуулоонун негизги милдети депутаттарга жүктөлгөн да. Депутат бул көпүрө, бийлик менен элдин ортосундагы бул көпүрө. Элдин үнүн дайыма келип бийликке ошол болуп аткан жүрүш-турустарга дайыма айтып, ошол түздөп турган бул депутаттын милдети. Сизге окшош спортсмен депутаттар ошо элдин үмүтүн актай алдыбы? Спортсмен болгон бул негизи жакшы деп эсептейм. Спорт бул ден соолук, спортту бул башкача эме кылбаш керек. Спорт бул адамдын ден соолугу. Спорт менен эгер ден соолугуң чын болсо, акылың тунук иштесе, сен жакшы иштерди жарата аласың да. Эгер күч менен акылдын бир айкалышы болсо, ошол адам мындай чечкиндүү күчтүү болот да. Эгер күч болуп акыл болбосо, ал күч туура эмес иштеши мүмкүн. Эгер акыл болуп, күч болбосо, дагы ал ишке ашпай калышы мүмкүн. Менин оюмча экөө тең керек. Негизинен спортсмендер, менин оюмча, депутаттардын арасында аз эле, көп деле спортсмендер жок. Түрдүү депутаттык бул ограничение эмес да, бул кесиптин ээси болуш керек деген. Депутаттык эл өкүлү болуш керек. Депутатта мугалимдер бар, врачтар бар, ишкерлер бар, силовиктер бар, күч органы, экономисттер бар, жөнөкөй эч жерде иштебеген, элдин ичинен чыгып келген депутаттар бар. Депутаттардын ар түрдүү кесиптин ээлери болгону бул негизинен ошол ар бир маселе каралганда ошол багыттагы, ошол тармактагы иштеген депутаттардын көз караштары эске алыныш керек да. Өзүңүз кандай депутатмын деп ойлойсуз? Мен эми мага эл баасын берсин. Мен өзүм кыйын эмесмин. Кыйынмын деп эсептей албайм. Бирок ошол эле мезгилде акыркы эмесмин да. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз менен бүгүн Бир Бол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов болду. Саламат калыңыздар. Толук бүттү да бул маселечи, биз чечишибиз керек. Анткени парламент ага да өзү
күнөөсү бар. Айылда дыйкан эл өзүн өзү өнүктүрүп Кошумуз атат. керек булардычы. Орто катмар өлкөнү түзүшүбүз же болбосо ошо парламенттин тарап кетүүсүнө негиз барбы? тарыхка көз чаптырсак бүт мамлекеттерден басып өтүшкөн.